Мен келем уктап аткан болсо, ойготом, жумушка алып барам. Жумуштан кийин кайра таштап коям. Өзүң барып келсең болбойт. Ömür boyu sen taş öttü demeye. Салам, Артист KG YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн кыргыз киносунун дагы бир окмуш сонун кино толуктап турат. Аялыма күйөө издейм аттуу сонун фильм, комедия, ош юморун көрөбүз. Кино жаратуучулар менен маек кылабыз, элдердин реакциясын көрөбүз. Андыктан кызыктын баары алда биз менен болуңуздар. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, кино жактыбы? Биринчи киноңуздар Шериктен Аялыма күйөө издейм киносунун айырмасы эмнеде? Шерикте достукту бекемдеген бир маани болгонго. Була бир кичине үй бүлөлүк темалар бар. Мунун аты өтө коркунучтуу, аялыма күйөө издейм, биздин менталитетке туура келбейт дегендер болушу мүмкүн. Бирок кинонун жүрүшүндө баягы ушундай бир окуяга кабыл кылат да. Ошон үчүн атын коюп койду. Калай болуп урушпайт а? Не? Башкача койсак деле болот эле, бирок эми көргөн адам деле эмне вау деп кээ ар кандай кабыл алат да. Ошон үчүн ушундай койдум. Кинонун ичинде суроолор көп. Суроолор көп. Sen? Bizde кастингде агай менен эжик калат да. Агай менен эжикеңдин жетекчиси мен болом. Кастингди мен уюштуруп атам. Биринчи мен кастинг менен өтүшүңөр керек. Бас. Якалаш. Айланчы. Мурун актер катары чакырылыпсыз да. Эми азыр өзүңүз сценарий жаздыңыз, өзүңүз тартылдыңыз, кандай экен айырмасы? Эми айырмасы мисалы үчүн бирөөнүн жазган сценарийсин анын оюндагыдай кылып бериш кыйыныраак да. Ал эми өзүң жазып өзүң ойносоң, жазатканда кандай ойношуң элестеп жазасың да. Боло оңойраак болот. Силерге бир бала керек беле? Көп адамдардын жин келтире турган тема экен да. Кантип келдиңиздер мындай темага? Биринчи негизи кинону тартабыз деп атканда идея башкача болчу, анан кинонун аты да башкача болчу. Кийин анан концерттегидей эле универсал чогулуп даярданып атканда анан идея өзгөрүп туруп анан ушул идеяга токтолдук. Негизи аты Аялыма күйөө издейм дегени менен кинону көргөндө эмне үчүн биздин башкы каарман Садык досубуз аялына күйөө издегенин, анан таптыбы, таппадыбы ошонун баардык окуяны камтыган ушу кино кылдык. Кудай буюрса баарыңыздарга жагат деген үмүттөбүз. Кыргызстандын баардык кинотеатрларында 1-февралдан баштап буюрса коюла баштайт. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Азыр больницадасыз жатыңыз. Эч мен ар алдыда сатышын алып туруш керек. Ар айтар салып турсаң албасам башым ооруп калат. Бир нече күн мурун Ошто жабык көрсөтүү кылдыңыздар. Эл кандай кабыл алды? Эл жакшы кабыл алды окшойт. Эми Мамлекеттен келген чоң ишканалар келиш керек, туурабы? Ишканабыз чоңойгон элебиз. Азыр муну алып коюш керек. Алып коюш керек. Коюш керек. айтып кетти, өздөрүнүн ойлорун айтты, жакшы болду деп кол чабуулар менен сонун узатышты. Калганын эл баалап берсин да. Кино жактыбы? Кинодо сиз режиссер болдуңуз. Ооба. Негизи башка фильмдерде актер катары ойноп чакырылып жүрөсүз. Анан режиссер болгон кандай экен? Кандай сезимдер болуп атат сизде? Эми кыйын экен да негизи. Же ойнобой туруш керек экен бул жакта, же ойноп туруп бул жакта ташташ керек экен да. Эми экөөнү чогуу алып кетиш
бир аз кыйынчылыкка туруп калат экен. Бирок эми көргөнбүз, бизге чейин деле өзү ойноп, өзү режиссер болгондорду колдон келишинче аракет кылдык. Себебиңиз эмне болгон? Мунун жамагы көп. Айтыңыз. Öde ilgili 41. yılında. Balta menen çağala. Кызык. Кыргыз маданиятына кошкон салымыбыз ошол бир жылда бир жакшы кино, жакшы бир концерт. Элдин маанайын көтөрүү максатында. Сиздин режиссер катары дебюттук киноңуз, фильмиңиз. Ошол анда ийгилик сиздерге. Кассовый фильмдерден болсун. Баарыңыздарга сунуштайбыз. 1 февралдан тартып Кыргызстандын бардык кинотеатрында аялыма күйөө издейм кино тасмасы. Ийгилик. Персонаж мындай. Эч нерсе менен иши жок адам. Үй бүлөсүн сыйлабаган, даже өзүнүн баласына жакшы маани бербеген адам да. Кандайдыр бир оорунун айынан адам өзгөрүлөт. Кинонун аягына чейин көрсө, баары кинонун аягына чейин түшүндүргөнгө аракет кылдык. Барып үй бүлөсүнүн баалуулугун билет да, сезет. Үй бүлөм мага керек экен депчи. Анда Садык ата чайханасынан дамыл сейлүү? Садык ата чайханасы временно закрыто. Ошон үчүн экөө кийин келе биз башка жакка барып тамактанып келебиз. Каяка барабыз? Тайненин каттамасына. Апамдын каттамасы эмеспи? Ал сен апаң да, буга тайнен да. Бул фильмде Калыбек байке режиссер болуптур. Сиздин кызмат? Менин кызмат экинчи режиссермун. Анан баардык ушул жуюштурган аткаруучу продюсермин. Моолорду баарын мен чыгаргам. Мен алып келип койгом, кинотеатрлар менен мен договор түзгөм деп эле өзүңдү өзүң мактай берсең. Неге экинчи фильмди Оштон тартыңыздар же Оштун өзгөчөлүктөрүн, баалуулуктарын көрсөтө турган бир моменттер же учурлар барбы? Жок, кинонун баары эле Бишкекте тартылат го. Кыргыз кинонун баары эле ушу Бишкек тараптарда, ушундай Бишкектин четтердин айылдарда ушундай тартылат. Анан Оштон тартып көрөлүчү деп эле тартып салдык. Болот бекен окшошот экен деп эле. Анан Оштон көрдүк, тарттык, окшойт. Анан Ошто сонун кылып Сулайман Толорду, монтип, дрондорду учуруп, монтип тартканбыз. Ошолор көрүп койсоңар. Сулайман Толордо касиеттүү таш бар да. Буту ооругандар буту менен, бели ооругандар бели менен ылдыйга тайып түшөт. Ошого барбайсыңбы? Бардым. Бул бикеч боюнча кыскача маалымат ким каяктан келип калды, кантип сиздер менен аралашып кино тартылып калды ошол боюнча? Бул мындай болду, Садыктын аялын тартыш керек болуп, анан кайсыл актриса деп тандап отуруп, анан таланттуу, негизи кыргыз эли таланттуу, анан таланттуу айымдар аябай көп. Телевизорго чыкканы бар, театрда иштегени бар, клипке түшкөнү бар, өзүнчө блогер болгон айымдар бар. Ошолордун арасынан тандап олтуруп эле анан өзүбүздүн Ошто эле драма театрда иштеген айымдардын арасынан ушул кыз бизге туура келип калды. Анан ушундай роль десек эле бир ойногондо ойноп кетти. Бизди мындай ишеничибизди актасын десем болот. Себеп дегенде мындай кээ бир кишини тартсаң күлүп ийет же мындай түшпөй калат образычы. Түштү, сонун болду. Купулубузга толду, жакшы ойноп берди. Эми буга чейинки кичинекей ролдорду ойноп жүргөн экен, бул чоңураак роль болду. Жакшы эле ойноп берди окшойт. Эл баалайт аны буйрса. Ошол мындай көрүнбөгөн таланттарды алып чыгып атабыз деп болсоң. Маанайыңыз жакшы? Кудайга шүгүр жакшы. Кандай келип алдыңыз? Сиз же Бишкекте элесиз азырынча? Жакшы, ооба. Жакшы эле келип алдым. Бишкекте элемин. Ооба. Универсал командасы досторуңуз же инилериңизби? Мен инилерим болот. Инилериңиз? Мен арасында. Сиздин иниңиз болот, Ооба, Актилек мен өкүл балам да. Ошондо башкалары мен неме аяш уулдарым болуп калат. Азыр концерт койсо дагы аншлаг булардыкы, мына киносунда да элдер аншлаг болуп атат, Кудай буйрса. Дагы талпына бергиле демекчимин. Мен силерди жакшы көрөм. Житар Универсал командасына баарына ийгилик каалайбыз. Аялыма күйөө издейм киносунун ийгиликтүү болсун, кассалуу болсун, көрүүчүлөргө жаккан кино болсун. Ошол жигиттер ийгилик. Булардын тасмасы юмору деген илгертен эле келип атат. Бизге аябай жагат дегенде өзгөчө бир юмор. Мындай айтканда Кыргызстанда Ошский юмор. Ошский юмор дегендей.
киносон болуптур. Ыйлай турган жер, күлө турган жер көп экен. Канчалык колдогон сайын ошончолук кинолор сапаттуу болот. Ошондуктан келгиле. Көп болсо кинонун баасы 250 сом, 200 сом ошого келип колдоп бир эс алып кетиңиздер. Балдарга да жакшы, өзүбүзгө да жакшы. Балдар дагы мындай өздөрүнүн күчү менен тартыптыр да. Ошондуктан балдарды колдоп коюңуздар. Менин досторумдун универсал командасы тамашалар абдан сапаттуу жана күлүп керемет. Күлкү ден соолуктун мүлкү деп коет го. Буякта залдагылардын баары күлүп жарылып отурду. Келип анан таасир бере турушу дагы көрүнүштөрү бар. Садык байке сонун ойноп койсуздар. Чоң рахмат. Тың деп. Чөшкө. Бирок мен шок болуп калдым чынында. Тамашоонун арты менен ушундай сонун балдар өсүп келатышыптыр. Шумкардан кем калбастан баягы билим албаса дагы ошончолук баягы профессионалдуу түрдө аткарышты. Мен балдарга ийгилик каалайм. Баштан баштап мен анча-мынча кинодо мынтип күлчү эмес элем. Чынында ар бир нерсесин кылдат менен карашкан экен. Эч кандай бир лишний эч нерсе жок. Азаматтар, андан башка эчтеке айта албайм. Бардыгыңыздарга сунуштайм. Турмуш тиричикте үй бүлөнүн арасында кездеше турган бир сонун суроону коюп коюптур. Ошол жерге келгенде көптөр ыйлады окшойт, жанындагылар ыйлады, биз да толкундандык. Көпчүлүк башында түшүнбөй калышы мүмкүн экен да, аялыма күйөө издейм депчи. Кинону көргөндөн түшүнөт экенбиз. Эң сонун керемет. Ийгилик. Кыргыз элине полный жагат деген ишеничтемин. Себеп дегенде менин келинчегим хагат деп атты. Ошол плюс вообще мощный универсал пушка. Элдер кинону көрүп атты, биз элди карап отурдук да. Жакшы кабыл алышты, Кудайга шүгүр. Баары эле күлүп, сайнап, күлгөн жерде күлүшүп, ыйлай турган жерде ыйлашып, акырында жакшы комментарийлерин берип атат. Кудайга шүгүр. Эми баарына сунуштайбыз, келиңиздер. Kışına koyuyor koysana. Sende de cumhur var, bende de cumhur var. Ben de şaş oturup öldürüp koysam ne olur? Başыңızda опухоль бар экен. Ben ошондо көп жашабайм. Биз жарымай гана убактыбыз бар. Тургурларың калпайтат. Калпайтат? Көп эле жашайм бе? Өлбөймүн? Sen bir aydan keyin ölөсүн. Мен сага башка эркек таап койдум. Мен сени менен ажырашам. Жакшы эркек мага табыш коюп, бир ай ичинде аяшың аны жакшы көрүп, менен көңүл алыш керек. Мен жок болсам, ким менен баш кошмак. Университетте менин факультетимде окуган балачы. Шумкар билаты? Ошол балага тийсем эле эле. Койсун бар. Апаңа жакшы карагын, Макул. Бул эмне? Мен сени жакшы көрөм, кызым.